Барыңыздарга кандайсыздар? Жума күнүңүздөр менен барыңыздарды. Бүгүн болсо мен сонун бул жакта окуучуларым менен баарлашабыз. Суроо жооп кылабыз жана нолдон баштайм. Эмнеден баштайм? Нолдон кантип окусам болот дегендерге, ушу нолдон баштап аткан айымдарга арналган дагы эфир болот бүгүн. Кандайсыздар жума күнүңүздөр менен? Кандайсыздар жума күнүңүздөр менен барыңыздарга? Какие у вас планы? Түз эфирге чакырам сиздерди. Суроолорду берсеңиздер болот. Буюрса сонун насаатчылыкты баштап алдык биз. Бул жака мага запрос жөнөтүп башташыптыр, Салам, кандайсыңар? Окей. Наставничествоны жакшы баштап алдык, буюрса. И теперь двигаемся к планам. Буюрса бул жакта азыр 2-3 сааттай распаковкада отурдум. Распаковка личности, распаковка экспертности. И чындап эле новый продукт мага керекпи, кереги жокпу? Чисто такой анализ кылдык. Чисто анализ кылдык, и мне выяснилось, что этот продукт мне совсем не нужен. Вот так вот. Кандай суроолоруңуздар бар? Кандай суроолор бар мага? В последнее время, раньше, когда говорили, что на состояние нужно смотреть, состоянияга көп маани берчү эмесмин, бирок оказалось, что бизде люди приходят в первую очередь на состояние и на энергию. Кандайсыздар деп. Да, вам нужно отправить запрос мне и не ждать, когда я вас позову. Надо обязательно отправлять запрос и просто ждать, когда я вас приму. Бүгүн бизде эфирде сон нолдогу айымдар менен эфир кылабыз. Бизде нолдон келип, сон результаттарды жаратышкан. Инстаграм эмес, даже айфонду колго кармап көтөрбөй жүргөн айымдар менен эфир болот. Саламатсызбы, Айгерим айым, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңизчи, канча жаштасыз, каяктансыз? 33 жаштамын. Ысык Көл областынын Тоң районунан болом. Каякта жашайсыз? Азыр Бишкек шаарында. Эмне иш менен алексиз? Эмне болуп мени кайдан көрүп калдыңыз эле, жана эмне болуп биздин курска келип калдыңыз, СММге? Ошо эмне үчүн мындай өмүр бою ушундай гос жумушта иштеп жүрүп, мобилограф болууну, СММ жаатына кетүүнү чечтиңиз? Ошо жөнүндө айтып бериңизчи. Ошо поликлиникада иштейм, лаборант болуп. Анан просто мынтип Инстаграмды листать этип отуруп карасам, элдин баары эле ошо Инстаграмдан акча таап аткан, онлайндан акча таап аткан. Анан ошо ойлонуп, анан сиздин курска жазылдым. Жакшы, буюрса үйрөнүп калдым. Бир аз үйрөнүп калдык. Эмне үчүн мени тандадыңыз? Эмне болуп мени көрүп калдыңыз? Ким аркылуу? Ханзадабы ушундай кыз барго, ошол аркылуу сизди көрүп, анан
Билбейм, эмнегедир тандоом сиз болдуңуз. Анан азыр офлайнда мобилографияны окуп атасыз, СММди окуп атасыз. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? iPhone телефон алыпсыз. Клиенттерди алдыңызбы? Ооба, азыр Кирешелерге чыгып атасызбы? данный момент биз окуп атабыз да. Мгм. Бир клиент менен иштешип баштадым. Психолог айым. Ошол жакшы, вроде бы көнүп калдым. Ооба, iPhone алдым. Ми көтөрчүмүн, бир аз көнө албай атып, анан көндүм. Сториске чыкчу эмесмин, просто листайт этип эле ар кимди карап отурчумун. Стористерге чыгып баштадым. Башка адамдын мындай, кандай десем, башка адамдардын жашоосун көрчү экенмин буга чейин. Эми өзүмдүн страничкамды алып барып баштадым да. Аха. Аха. Канча балаңыз бар? 3 угул атабы, ойноп атышат тиги комнатада. 3 балаңыз бар экен. Анан ушундай медицинада, поликлиникада иштеп жүрүп, онлайнга өтүш оор болгон жокпу? Оор эле болот экен. Жетише албай кечээ ошо эмеге барганбыз, студияга барганбыз, рельстерди тартып. Бүгүн вроде бы жибердим монтаждап, но по-любому бир аз убакыттан кыйынчылык болуп атат. А так жакшы эле. Эмне деп айта аласыз? Кандай сизде мындай коркуулар болду башында? Колуңуздан келет деп ойлодуңузбу? Же мындай таштап салуу? Кандай ойлор болду сизде? Болду, отказ кылсам окшобой, экинчи сабакта ушундай ой кетти. Болбойт окшойчу да, бул менин ишим эмес окшойт дегендей. Анан жок, мен өзүмдү ушул тармактан көрүшүм керек. Эмнеге башкалар жасайт, мен жасай албашым керек деп, жакшы вроде бы. Азыр бир аз көңүлдөнүп калдым. iPhoneго көндүңүзбү эң негизгиси? Аябай жакшы көндүм деп айта албайм, но кичине таанышып калдык. Мага обычно келгендердин баардыгы iPhoneго өтүшөт. Анан iPhoneго көнгүчө убакыт өтүп кетет да, трансформация болушат, көнүшпөй, бирок iPhoneго көнүп алгандан кийин тиги Samsung, Redmi'нин кармагылары келбей калат уже. Качество, көп функционалына көнүп алсаңыз абдан жакшы, тем более мобилограф сөзсүз түрдө iPhone кармаш керек. Онлайнда иштеген айымдар ошо по-любому iPhone жакшы качественный контент жасаш керек да. Анан ушул кардар менен иштеп баштаганда кандай коркуулар болдубу? Азыр кандай болуп атат? Мындай көзүмдү жумуп туруп эле ошол эжеге жаздым да, сиз номер бергенде. Балким жакшы болуп кетет деген. Анан эже дагы видео вызов менен сүйлөшүшүм керек, видеого чык деди. Анан көрүп, почему-то сразу айттым, мен башкаларга отказ кыла берейин, иштешели деп. Анан кечээ барганда бир башкача сезимдер болду. Анан бир 15-20 мүнөттөн кийин анан көнүшүп кеттик. Колум титиреп, телефондон тарта албай. Анан бүгүн жакшы эле вроде бы монтаждап кетирип атам. Эжеге жагып атат деген үмүттөмүн ошол. Мен сиздерге айтат элем, эртең же бүрсү күнү эженин рилстеринин темалары даяр болсо, бүрсү күнү же понедельник жолугушуп тарткыла, көчөдөнбү, эшиктен бир кофейняга кирип деле сөзсүз түрдө ошонун баарын тартышып, монтаждап, сразу жөнөтүшүңүз керек, сразу жазашыңыз керек да. Анан ошол андан сырткары эмне деп айтат элеңиз? Мисалы үчүн мына мындай гостой өмүр бою иштеп жүрүп, мындай башка жумушка аттаныш, жаңы жашоо башташ оңой эмес да, туурабы? Ошол нерсеге сизге эмне түрткү болду? Эмне чечим болду? Менин жанымда 6-7 эже иштейбиз да. Баары көбүнчөсү пенсионер, 60-тан ашкан, болбосо уже пенсияга жакындап калган. Бирок мынтип өзүм анализдеп карап отурсам, кичүүсү менмин. Анан эч кандай жылыш жок. Кандай келишкен поликлиникага, ошол боюнча балким үй алышкандыр, бирок эч кимиси машина айдашпайт. Анан эмнегедир ушундай анализ чыгардым. Гос жумуштагылар эми ооба ошол жерден нан таап жеп атабыз, Кудайга шүгүр, бирок кандай десем, мындай чоң ийгиликтерге гос жумуш менен жетиш кыйыныраак. Конечно.
Анан сиз жанымдагы эже өзүңүздү кийин ушундай мен ооба ушинтип жүрө берсем, жашоомду ушулар өзгөртпөсөм, акыры ушундай болот экен дедиңиз. ооба 7-де келишет, а мен балдар менен кичине кеч 7:30 барам, анан күлөм эжелерге: силер биякта эле жашап кала бергиле да, конуп кала бергиле да, эмнеге барып келип атасыңар? Анан действительно мынтип карап отурсам, ошол сыяктуу эле бир 6-7 жылдан балдарым чоңойгондо мен да ошол жакта жашап калчудай сезимдер болду да. Анан жок, мен башка жактан өзүм издеп көрүшүм керек. Эми прям ушул жумушумду таштап салам деп айта албайм, бирок кандай десем, ашык дөөлөт баш чарбайт деп коет го, ошол сыяктуу үйрөнө берейин дедим. Ооба, параллельно мындай да, мага мисалы үчүн насаатчылыкка да келген айым мисалы үчүн 20 жыл сот кызматында иштептир, юристкен, сот тармагында экен, анан 45-46-га чыкканда келип анан мен айтып атам да, жакты иштабаңыз, ал жактан сиз акча табасыз пока. Биякты параллельно кыла бериңиз депчи, башында сразу таштабаш керек, потому что башында убакыт керек, вложение керек, убакыт менен практика керек, ушинтепчи, жазуу керек, кол менен жазаш керек, результат чыгарыш керек, и ошол маалда эч кандай параллельно окуй бериш керек да. Анан мен өзүм элестетем, мен өзүм банкта иштедим 7 жыл. Анан мен банкта иштеп жүргөндө жүрү онлайнга, жүрү ушундай онлайнга, фриланска десе, каяктан айтпачы, аякта лохотрон деп айтмакмын да, чынындачы. Анан болгону ошо декрет, кризистен улам келген мен дагы. Декрет маалда үйдө балдар менен отуруп, эч бир мындай мүмкүнчүлүк жок го, балдар кичинекей болгондочу иштегенге. Анан ошол маалда жоктуктан, нуждадан, муктаждыктан келгем. Ошол. Сиз эмне деп айта аласыз? Сабактарды көрүп атасызбы? Сабактар жактыбы? Кураторлор жактыбы? Сонун качан жазбасам жооп беришет кыздарыңыз. Оффлайндан берген керемет дагы как сестренкам катары эле: Айгерим эмне кылып атасыз, көнүп калдыңызбы айфонго? Аларды күнү түнү мен могу инстаграм көчпөй атат, ютуб көчпөй атат деп башын оорутам. Жакшы колдон келген жардамдарын берип атышат. Рахмат. Кандай десем, дагы бир бул деле мындай жеңил көрүнгөнү менен оор эле кесип экен. Дагы бир кесиптин ээси болуп атам. Бүгүн ушу монтаждап отуруп анан ойлондум да, көрсө бул жакта эле мындай чыныгы бир мындай, кандай десем, эме болуш үчүн, чыныгы мобилограф, чыныгы эсемен болуш үчүн мындай такшалып окуп билиш керек экен да, үстүртөдөн эмес. Ооба. Ооба. Анан бул жакта эме экен да, сиз кандай десем, азыр курс маалында эле ошол жакшы проекттерди алып иштеп баштадыңыз, жумушуңуз менен совмещать этип атасыз. Анан оңой жумуш жашоодо жок, оңой жумуш жок. Бирок бул жакшы нерсе, өнөр да. Өнөрүң болсо, мен жөн калбайсың да. Бул өнөрдү үйрөнөсүз, зато сиз менен өмүр бою калат. Өзүңүздү тартасызбы, кийин бизнесиңизди тартасызбы, соода саттык болобу, башка клиенттерди сатасызбы, бул өнөрдү сизден бирөө тартып албайт. Ошон үчүн өзүңүз үчүн үйрөнөсүз да. Мисалы үчүн мен азыр боенгонду үйрөнүп, өзүмдү боентуп, жакшы тамак жасаганды билсем, ал өнөрүмдү эч ким менден тартып албайт. Талантты эч ким менден тартып албайт. Демек, биз өнөр үйрөнүшүбүз керек. Ошол өнөр менен биз любой жакка барып, ошол менен акча тапсак болот. Да, мы можем зарабатывать. Анан сиздей болуп, ушинтип үйдө отурган айымдарга, госто иштеп, ушинтип зарплатадан зарплатага жашагандарга, мен өзүм ошолордун катарында элем. Банкта 24 000 сом зарплата алчумун. 9-дан баштап 6-га чейин иштечик. Ошондо да эрте кете алчу эмессиң. Отчет берип туруп анан кетчисиң. Анан балдарга жетишчү эмессиң, садиктен алып келиш керек, ооруп калат, жаман көрүнөсүң. Анан ошол 24 000ди бир айга бөлгөндө бир күн 500 сомго айланчу экен. Анан ушул азыр мисалы үчүн жакшы өздөштүргөн, жакшы рилсмейкер, мобилографтар 1-2 саат барып 1000 сом, 2000 сом сразу 2 саатта тартып алса болот, туурабы? Мындай жакшы уже такшалып калсачы. И то бул эң арзандары.
Анан мисалы үчүн 3 видео 6.000, 10.000 деген дагы мобилографтар бар да, бирок баардыгы ошо 500 сомдон да башталат, 1000 сомдон деп башталат. 1 саат 1000 сом, съемка, там мынча рилс депчи, анан баардыгы кичинекей ийгиликтер менен башталат деп айтат элем. Мен деле өзүм сайт таплинк, ушундай баракчаларды 1000 сом, 2000 сомго алып барчумун башында. Таплинкти 500 сомго жасагам. Эң биринчи кирешелердин бири ошо 500 сом болгон деп айтат элем. Мен деле ошол жолдон баштагам. Болгону мен эрте баштагам дебейинби? Болгону мен эрте баштаганмын. Анан ошол үйдө ушинтип отурган, мен деле убагында бирөө ушинтип айтып, бир нерсе кылса ишенбейт болчумун. Бирок адамга кризис келгенде, жашоосуна кризис келгенде, анан кыймылдап баштайт экен да. Мага да кризис келген. Кандай кризис экенин айтпай эле коеюн, бирок кризис келгенден улам анан кыймылдап баштагам. Потому что согласованный трансформация либо окуу аркылуу келет, либо жашооңдо кризис болуп анан келесиң, чечим чыгарасың, же болбосо ушинтип окууга келип, сиз аябай кризис болуп, өзүңүздү тупой сезип, мен кайда жүргөм, кайсы кылымда жүргөм деп мындай бир кризис болуп. Это нормальное явление, нужно разрешить себе быть тупой, потому что любой бала дагы туруп эле басып кеткен эмес. Любой бала кашыкты сразу кармап кеткен эмес. Күнүгө практика кыла берип анан көнүп кеткен. Ошондой эле любой навыкты сатканды, жазганды, тартканды, монтаждаганды баладай сымал үйрөнсө болот. Практика жүзүндө күнүгө кыла берсе. Ушундай айымдарга, үйдө отурган айымдарга, сизде болуп гос жумушта иштеген айымдарга, поликлиникаларда, мектептерде иштеген айымдарга кандай каалоо тилек айта аласыз? Каалоо тилек Мотивация, кандай бир мындай. иштерине ийгилик каалайм. Анан эч качан эме дебеш керек экен да. Эми, например, сиз кичине эртерээк баштагам деп атпайсызбы? Бул эртерээк баштаган эми азыр кеч болуп калды дей беребиз го. Мен да кичине эртерээк болгондо ушундай болуп калмак экенмин деп. Мен эмнеден түшүндүм? Бизде бир гинеколог эже айтып атат, Айгерим окуй бер, мен страничка ачам, ошонумду сен баштап бер, нолдон баштап депчи. Анан ошондо түшүндүм, значит, кандай десем, дагы деле алдыда бар экен да, иштесе болот экен. Любой эле тармакта бул кандай десем, СММ, мобилограф эч качан жерде калчу нерсе эмес экен. Азыр эми ушул тармак көнүп атпайбы? Ошол онлайндан акча тапса болот экен деп айта алам. Ошол, рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Сонун дагы да сонун клиенттерди каалайбыз. Дагы да ушундай сонун элди менен иштейт экенсиз поликлиникада, ошол жакта гинекологдорду, врачтардын СММщиги болуңуз. Ошолорду продюсерликке кайра бизден окуп дагы алгоритм запусковдон ошонун баарын продюсировать этип, личный бренд көтөрүңүз. Буюрса ошентип өсүүңүздү каалайбыз, потому что канчалык сиз биздин окуучулар күчтүү болсо, сиз канчалык киреше тапсаңыз, биз да сүйүнөбүз, мен да сүйүнөм. Бул наоборот жакшы. Анан албетте биз ушундай практикаларды клиенттерге берип турабыз. Самое главное ошону коркпостон жазганыңыз уже эле чоң эрдик дейм, потому что көбү жазгандан да коркушат. Уже хорошо, вы уже первый шаг сделали. Вы сделали первый шаг, когда вы к нам пришли. Потому что диванда жаткан менен уже биринчи шагты кылып келген адам — это асман менен жер. Уже человек сделал шаг. Второй шаг вы уже сделали, когда клиентке барып, я хочу работать с вами деп айтканыңызда. И бүгүн эле Венера эже ошо насаатчылыкта менде айтты. Мне понравилась Айгерим, она приятная девушка, деди. Значит, адамдык сапат тоже всегда играет первую роль. Потом, второе, ваши профессиональные качества, навыки вы должны еще оттачивать, чтобы этот клиент был доволен и дальше с вами сотрудничать. Хорошо? Хорошо. Рахмат. Рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайбыз, дагы да результаттарды күтөбүз. Айгерим айым 34 жашта экен, поликлиникада иштейт, лаборант болуп жана онлайнга аттанганына болгону 1 айдын жүзү болду, бирок клиент алып уже иштеп баштады и практика жүзүндө бардыгын кылып атат. Айфон алды, сонун результаттар. Сизге ийгиликтерди каалайм, Айгерим айым, рахмат. Сонун. Азыр бизге дагы сонун кандай суроолоруңуздар
бар. Так, здесь у нас очень, да, еще дагы конокторубуз бар экен. Я сейчас приму. Көрдүңүздөрбү? Кандайсыз? Жакшы, кандайсыздар? Тескери айланып калдым го. Азыр бир мүнөт. Ой, Бизге Миргүл айым Москвадан чыгып атат, Россиядан чыгып атат. Эсиңиздерде болсо, акыркы жолу мен Москвага барганда, азыр бир. акыркы жолу мен Москвага барганда, ушул менин окуучум СММ с нуля погружение в Инстаграм СММ с нуля окуган айым менен айымдын үйүндө конокко баргам. Үйүндө жаткам. Жолдошу, балдары баш болуп мен аябай коноктошкон. Аябай ыраазычылык билдирем. Ошол жактан Рублевкага барып, кейс болуп чыктым. 3000 адам астында выступать эттим. Миргүл айым көрдүңүздөрбү? Мына дүкөндө иштейт, монтип ак эмгек кылып, жана жөн эле иштейм дебестен постоянно курстарда окуп турат. Менден окуду, Затканжеден, Алина баарынан эле окуп атат подряд. Еще Миргүл эже бизде, по-моему, экинчи, үчүнчү жолу окуп атат. Кандайсыз, Миргүл эже? Жакшы, жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Кичине отвлекать этип калатам. Кечиресиздер. Да, это нормально. Айтып бериңиз, каяктан чыгып атасыз, канча жаштасыз, эмне болуп мени таанып калдыңыз, канчанчы жолу окуп атасыз, бул жолу курс өзгөчөлөн, эмнеси менен өзгөчө? Жаңыланган курс жактыбы сизге? Вообще супер. Менин атым Миргүл. 31 жаштамын. Азыркы учурда Москва шаарында эмгектенем. Сизди эң биринчи жолу ушу Москванын группасына бирөө ыргытып калды да рекламаны. Ошентип барам, жана бесплатный марафон болду го. Ошого катышып, ошондон сизди таанып калып, курсуңузга катышып, ошо август айында катышыптырмын, эметпесем. Август айы болуш керек ушу. Мен Инстаграм мындай жумуш экенин эч билбептирмин да. Ошол марафондон угуп, анан кызыгып, анан курсуңузга катышып баштадым. Башында түшүнүк болбоду Инстаграм аркылуу. Түшүнбөсөм да бир нерселер чыгарып жаттым. Онлайндан кирешеге чыгуу деген мен үчүн бул сиз жана айтып кеткен айымга окшоп эле жомок болчу, сиз айткандай эле кантип болсун деп мен только мондай иштеп көнүп алган жаным. Вообще Инстаграм акча негизи табылбайт деп ойлочумун. Бирок деген чын эле көрсө бул менин билимимдин жетишпеген экен, изденбеген үчүн экен. Качан гана мен өзүм изденип ушул сиздин курска келип, кыялдарымды жазып, адаттарымды, жакшы адаттарды өзүмө калыптангандан кийин уже азыр күндөн күнгө изденип атам да. Сонун. Көрдүңүздөрбү, элдин баары эле башында ойлошот да, чындап эле кантип эле депчи, анан как минимум өзүңөрдүн блогуңарды упаковка кылыш керек. Жаңыланган курска, кстати, 1 айлык прогревтерди кошком. Контент, кантип подписчиктери топтосо болот, и блогту нолдон баштап кантип алып барыш керек. Съемкага, мобилографияга басым жаза алат, бизде онлайн, анан офлайн. Миргүл эже, айтыңызчы, эски погружение в СММ менен азыркы погружение в Инстаграм жаңыланган, get курста эмнеси менен айырмаланат экен? Жаңы сабактар тиги деле жаңы болчу, просто мен жаңы билимдерди Москвадан алып келип дагы өскөндөн кийин мне было стыдно продавать старое. Я вот жаңы билимдерди бердим, и прям мясо бердим, да, и прогревтерди бердим. И вообще поделитесь ощущениями. Башында мен ошо жаңы келгенде түшүнбөй атканда, азыркы могу 3-чү келишим болуп атпайбы? Андан кийин сиз мага бирбегene курсту белекке бербедиңизби? Анда деле жакшы көрүп түшүнөм. У вас наличка? Көрдүңүздөрбү? Адны да? Элдер иштеп дагы, окушуп дагы сторис да тартат. Миргүл эже ушинтип иштеп аткан жерине сторис тартат, отуруп конспекттейт сабактарды. Молодец. Иштерман адамдар дайыма мындай иш табышат экен да, чынын айткандачы. Азыр ошо 3-чү жолу келгениме такшалып калыптырмын. Кичине болсо да аракет. Айфон албадымбы сиздин аркаңыз менен? Ал өзүңүз алып келип бердиңиз эле го. Башында кыйын болот да азыр деген, бирок деген ошо айфон менен биз жакта VPN
эметип калат экен да. Көбүнчө эле загрузкадан кыйналып мен көбүнчө эме менен через телеграмга которуп ушинтип киргизип атам да. Нет. Мгм. Мгм. Өзгөчөлүктөрү көп. Жанагы курстарыңызды айтсам, монтаж жактан аябай мурункуда андай монтаждар жок эмес деле. Азыр кыла албасам да 2-3 жылдан кылып анан бирок деген съемка ал ушул расстоянияда алыс болуп калган негизи. Көбүнчө сиздикин байкадым да, алыстан эмеден студия сыяктуу эмелерден тартып кылыптыр да. Мен үйдөн тарткан үчүн, жумуштан тарткан үчүн меники окшошпой жатат, бирок деген аракет кылып жатам. Аха. Өчө сонун. Психология жак бар экенби бизде? Мышление, психология курста. Ооба. Ушуну эң биринчи келгенимде ошо жана детский позицияны түшүндүм. Көрсөм мен деген сиз айткандай эле көбүнчө эле өзүм эле шылтыгып жүрөтүм. Акча табыш керек, бүйтүш керек, мен ага жетишпейм. Көрсө жетишсе болот экен, баарын кылса болот экен. Бул деген биздин оягытагы мышление экен. Азыр деген даже готовый нандарды алып жечүбүз да, азыр деген эрте менен эрте туруп ыраазычылык жазам. Даже эрте менен камык жүрүп кетип кечинде нан бышырып алатам да, өзүм таң калып атам. Мурда болсо калчу эмесмин, чарчап атам деп койчумун да өзүмөчү. Мен чарчап атам, каяктан жетиш менен даяр эле эме алып жейли деп. Жакшы, вообще мышление өзгөрүлдү меники. Азыркы учурда ушу Сетевой маркетинг Marine Health'та сатасы, еще Инстаграмды ошо витаминдерди дагы, сетевойду дагы алып барат эже. И сетевойду дагы алып барат, фотосессия жазады, өзүн упаковка кылды Миргүл эже. наличка. Есть наличка только, карта нет. Караңыздарчы, элдин Есть. баары ушинтип тытынып иштейт, көрдүңөрбү? Еще нанды жабат экен, готовый эмес, нан жабат экен карагыла. Еще окуйт постоянно. Вот так нужно работать. Там колу захотел. Москвада кола жок, представляете? Наличка только. Да, только наличка. Перевод тоже нет. Вот так вот. Не знаю, вот. Сзади наших, наверное. Дечке жайнап кетти го. Түшүнөбүз. Дагы айтыңызчы, кандай эмоциялар болду? Эмнелер өзгөрүлдү? Баракчаңыз фотосессия кылып вообще жашарып кетипсиз го? Элдер айтып атабы? Вообще сам. Ооба, вообще өзгөрүлдүң, ачылдың деп айтып атышат. Блогер болдуң деп. Ошол фотосессияга мага мен үчүн чоң акча болчу да, көрсө деген. Просто мышление экен да, ушу чоң акча. Мен аны каяктан табам? Макияж, тем более биякта макияж каяктан издейм, кымбат. Каяка барам деп ойлочумун да, көрсө кылам деген адам. Ушу фотосессиядан жетиштим. Канча саат жол жүрүп, пробка, жамгыр, кылам деген адам баары өзүнүн эмесине жетет экен да. Сенинеч максатына. Көрсө шултоо менен жүрөсүңүздөр. Анан сиз мотивация берип кеттиңиз, аябай. Жандуу кандай экен, Ачылбаш айтыңызчы. керек. Жандуу кандай экен жашоодо? Жандуу жөнөкөй экенсиз. Мен ойлогом сиз менен баягы мындай бар го адамдар сыртынан көргөндө аябай строгий көрүнөтчү, анан кийин сүйлөшкөндө башкача. Жөнөкөй мындай сүйлөп эметкен деп уже мен да ачылдым го. Баягы биринчи сиз бияка тренинг менен узаткан эже менен келгенде ошондо көп эмете алган эмесмин, тартып алган эмесмин го, өзүнчө отурдум го эмелерде. Экинчиде уже сизди таанып билдим десем болот да, мындай жакын болуп кеттим. Ооба, сиздин үйүңүзгө барып жаттым. Анан көбүнчө ошентип айтышат, строгий, стерва көрүнөсүң, аябай чоң көрүнөсүң депчи. Анан жашоодо вообще башкача экенсиң дешет да. Мен күлүп калам да, мен стористе мен кандай көрүнөм, влогдо кандай көрүнөм депчи. Элдер ошентип ойлой беришет экен да. Анан ошону дайыма эметип калам да. Сиз деле ошентип ойлосоңуз керек,
ошентип ойлодум. Даже үйүмө чакыргандан да бир корктум да мынтипчи эми тамдап тем более эмете жүргөн эме үйүн жактырган мидип эметет го деп. Наличка только карта не работает. Вот. Да. Только Көбү наличка, ошентип эти карты. көбү ошентип айтышат. Бирок Миргүл эже молодец. Көрдүңөрбү, мына өзүңөр көргөндөй эле кечки 10го чейин монтип иштейт. Магазинде Москвада иштейт күнү түнү. 2 баласы бар, жолдошу менен. Анан ушул жакта отуруп дагы окуйт параллельно. Параллельно окуйт. Силер мисалы үчүн азыр Найымда иштеп атсаңар дагы, Госчумуштада иштеп атсаңар дагы, параллельно СММди өзүңөр үчүн үйрөнүп алгыла, фотосессия кылгыла, телефонду жакшынакай колдонгонду үйрөнгүлө, өзүңөрдүн блогуңарды жакшы алып баргыла, монтаждаганды үйрөнгүлө, ой жүгүртүүңөрдү өзгөрткүлө, потому что психология ичинде модуль психология аябай көп, мышленияны өзгөртүү Советский боюнча блюд или дагы полусладкий? сабак эме кандай десем, инструмент гана бергенде мышленияны өзгөртпөгөндө эч нерсе өзгөрбөйт да. Сколько Поэтому я стаканчик? сама цифровой психолог и билимдеримди курстардын нулевой модулунда полный психология берем да. Көрүңөр, детский позициядан чыктым, мышление менен иштедим деп атпайбы, ой жүгүртүү менен иштедим депчи. Анан өзүнөн аяп фотосессияны кылбай жүргөн айымдар да бар. А фотосессияны мен мобилографка 1000 сомго эле жөнөтүп кое алам, менин окуучуларымачы. Жашынакай кылып, сонун өзүңөрдү тартканды, өзүңөрдүн блогуңарды нормальный упаковка кылып, сториске чыкканды Наличка. үйрөнүшүңөр керек Карта да. наличка. Эч качан өзүңөрдү второсортный адам, второстепенный очередке койбогула. Өзүңөрдү өнүктүргөндө, буякты өнүктүрүп, ишиңерди өнүктүрө берсеңер, мышление прокачанный болсо жакшы да, по-любому. Приятно работать с этим человеком, өсүү. Согласитесь? Трансформация, да, больше у меня? Коучинг идет внутри. Анан сетевой эмне болду? Сетевойду сатып атасызбы? Инстаграм карап атасызбы анда? Инстаграмга чыгарып атам. Сурап интерес кылып атат, бирок деген мен азыр баракча алып бардым, бир ай алып бардым. Бир таанышыма сунуштадым. Колум бошоп атат, Инстаграмга кире албай атам дейт. Анда келиңиз, мен алып барып берейин. Ал менин жаңылаган эмемдеги баракчамды көрүп, сразу макул болду да. Карагылачы, еще баракча алып барат экен кыздар. Магазинде иштейт мына. Еще үйдө 2 бала бар, жолдошу бар, тамак жасайт. Еще курс окуйт, СММ менден 3-чү ирет окуп атат, онлайн. И плюс еще башка бирөөнүн баракчасын алып барат. Бир баракчаны болбой калды дегенге 5000 сомго ала аласыңар, онлайн. 5000 сомго бир баракчаны алып барса болот. Жакшы алып барып баштасаң 8000 сом, 10000 сомго чейин көтөрө аласың. Анан супер профессионал болуп, жумасына бир жолу жандуу келем эле, 2 жолу жандуу келем дегенде 10.000, 12.000, 15.000ге чейин ала аласың. А мындай проекттен 2-ни, 3-тө ала аласың, жетишсең. Эртең менен турдуңбу? Туалетке барып келгиче эле даяр стористи киргизгенди үйрөнүшүбүз керек. Ушул привычка, дисциплинадан башташ керек. Дисциплина бар жерде сөзсүз результат болот. Мен чайхана ачсам, кафени ачсам, Только наличка. Карта не. СММди жалдасам, сториске чыкпай, жоголуп кетмей болсо, мен айтам да. Где, депчи. Ошон үчүн дисциплина — это самый главный фактор успеха и результата. Дисциплина бар жерде результат сөзсүз болот. Миргүл айым, сиздин каалоо тилек жана Кыргызстандагы ушундай айымдарга сизди көрүп элдер уже келип атышат. Көрдүңүзбү сиздин өзгөрүшүңүздү? Айфон көтөрүп сулуу болуп кеткенсизби же агарып кеткенсизби? Жашарып кеткенсизби деп коюш. Жашарып кетсем керек да, ачылып. Ачылып кетти. Айымдарга мен өзүм үчүн айтайынчы, мен бир дагы мындай онлайнга ишенбей келген үчүн, нолдон эттек онлайндан нолдон киреше таппаган үчүн азыр 5000 алып барып атам. Классно. Классно. Ошон үчүн билим керек экен, эң биринчи билим алыңыздар. Билимиңерди бир эле жолу алдым деп токтотуп койбош керек экен. Ошону түшүндүм. Анткени мен каждый 3 жолу келсем дагы үчөөндөн, ортодон дагы 2-чи жолдон да башкача түшүнүп менен кабыл алдым. Бул үчүнчүсү бар. Өтө эле жогорку деңгэл болду. Муну кантип унутуп кеттим мурда деп. Көрсөм мен ошону эле мурда көрүп турмун, жок деген маани бербептирмин да. Ошон үчүн бир алып калып болбой калды, меники эмес дебеш керек экен. Ошону түшүндүм.
изденсек өзүбүздүн максатыбыз бар болсо дагы изденсек окусак анан кийин бизге жетет экенбиз. Ошон үчүн окуңуздар дейм ар бириңизден. Кайсы жерде болбосун 2 саат же 1 саат деле убакыт жетет экен окугангачы. Анан убакытым жок, болбойт, баштай албайм, мен кыла албайм дегендер бул жөнүндө султоо экен биздики. Окуңуздар, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Сиздин артыңыз менен мынакей трекер ручкамды улам бияка чаптап койгом да. Кара көрсөтсөңүз. Көрсөтүп коеюнчу. Вообще классно. Даже Классно. чаптап койгом. Анан сиз Галочкаларды айткандай коюп. даже ушул жерде жүрүп балдарымды кучактаганга убакытым жок да. Анан ушу жазып койдум, эми жазам да. Кучактадым, эртеси күнү белгилеп, жок кучактабай калдым, бүгүн барып кучактайм деп, ушинтип даже кучактаганыма чейин, акча чогултканыма, сторис, рилс чыгаргандардын баарын галочкага белгилеп атам. Сизге чоң рахмат, могул аябай сонун жардам бердиң мага. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Дисциплинага түшкөнгө сон жана баланы кучактап өп дегениңер аябай жакшы экен, потому что мен деле жумуш деп жүрүп балдарыңды кучактап өпкөнгө деле унутуп каласың го. Анан ошол нерсени кылып туруш керек экен да, потому что балдар ты всегда работала, мама, ты не любила деп да айтышы мүмкүн экен. Анан алар чоңоюп алып анан психологдорго барбастан биз азыртадан биз карыганда балдарыбыз ийгиликтүү болуп, өз ордуларын таап бактылуу болсо, демек биз жакшы ийгиликтүү балдарды чоңойтот экенбиз. Анан ичип, өзүнүн ордун таппай, ар кандай случай болуп, бактысы жок болуп, кыйналып, акчасы жок болуп жүрсө, биз эле кайра страдать этебиз да. Ошон азыртадан балдарыбыздын келечегине билимдүү аял балдарына илим берет. А боягы пустой аял, билими жок аял, аң сезими пустой аял, өнүкпөгөн балдарына эмне хитрый болгонду үйрөтөбү, же эмне адамдар менен кас болгонду үйрөтөбү. Ошон үчүн билимдүү аял балдарына билим, илим бере алат. А буягы билими жок аял балдарына эч нерсе бере албайт, потому что аял киши балдардын жанында көбүрөөк болот эркекке караганда. А эркек көчөдөн чыгып реализация болот. Эшиктен реализация болот, эшиктен акча таап келет. Его задача как охотник эшикке чыгып акча таап келип үйгө алып келүү. Аял киши ошону көбөйтүү, эми албетте азыркы жашоо менен ошол онлайнды дагы мындай балдардын жанында болсо дагы бешигин терметип дагы ушул баракчаларды алып барып 5000 тапса болот да, туурабы? 5000, 10 000 тапса болот. Бул алгачкы кирешелер да. Ушундан баштаса 5000, 10 000, 20 000ге көтөрүлүп, практика жүзүндө ошону билип алса, анан дальше өсүүгө болот. Дальше дагы окуп баштаса болот. Миргүл айым, сизге рахмат. Ыраазычылык билдирем сизге, рахмат. Чыгарсаңыз болот. Жумушта экенсиз, сизге мешать этпейли. Молодец, обожаю таких женщин, особенно 8-рок, которые трудоголики. Мен көрүп атамбы? Аз Миргүл эже чыгарсың. Кандайсың, красотка? Почему ты в свете? Где свет?